Айсулуу Тыныбекованын күмүш медалын тагынып сүрөткө түшкөн Мелис Турганбаевка сындар айтылды. Социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарында күмүш медаль тагынган балбан кыз Айсулуу Тыныбекованын эмоция тартуулаган сүрөттөрү, видеосу интернетке жайылууда. Алардын арасында мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаевдин балбан кызы менен түшкөн сүрөтү талкууга алынды. Тагыраагы көпчүлүк Мелис Турганбаевдин балбандын күмүш медалын тагынып сүрөткө түшкөнү этикага туура келбейт деп сындашууда. Эркин күрөш боюнча Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарында мекендешибиз Айсулуу Тыныбекова күмүш медаль утту. Балбандын финалдык беттеши 4 августта Бишкек убактысы менен саат 17:55 орун алган. Анда Айсулуу Тыныбекова Юкако Кавайден намыс талашып, эсеп 3-4 эсебинде Кавайын жеңиши менен аяктады. Бул эгемендүү кыргыз тарыхындагы 3-күмүш байге. Булак Коом пресс. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров менен Хабиб Нурмагомедов жолугушту. Мушкер өлкө башчыга ыраазы. Президент Садыр Жапаров Кыргыз өлкөсүнө келген UFC уюмунун жеңилбес мушкери Хабиб Нурмагомедовду кабыл алды. Президент менен жолуккан сүрөттөрүн UFC мушкери социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Садыр Жапаров менен таанышканыма кубанычтамын. UFC турнирин өлкөңүздө өткөрүүгө жардам бергениңиз үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Биз кийинки жылы турнирди өткөрүү үчүн дагы келебиз деп жазды Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов өзүнүн UFC турнирин өткөрүү үчүн Кыргыз өлкөсүнө 3 августта келген. Турнир Чолпон Ата шаарында болуп өттү. Булак Алам Ньюс. Эл чындыкты билсин. Бийлик мурдагы премьер-министр Темир Сариевди камады. Камагында да мыйзам додону бузуп, 7 түндө сотко алып келип, 2 айга тергөө абагына киргизди. Койгон аябай абсурд сөз жок. Сариев Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеген кезде экологиялык чыгымды азайтып койгонмуш. Сариевдин оюнан чыгарып каалаган санын жазып койгондой, ал оюнчук беле. Аны атайын адистер эсептеп чыгып, Кумтөрдө экология бузулуп жатканын мамлекеттик деңгээлде ашкерлеп, жогорку кеңешке 3-4 отчет берген. Аны депутаттар бекиткен, анын үстүнө мамлекеттик комиссия коллегиалдуу орган. Аны жалгыз Темир Сариев чечип койгон эмес. Комиссиянын укуктук жагын ошол кездеги юстиция министри, учурдагы инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов тейлеген. Алмамбет мырза убагында абсурдтук кылмыш ишин азабын тартты эле, жигиттик кылып, Сариевке кылмыш иши эч негизсиз козголгонун ачык айтып коюшу керек. Болбосо өзү айткандай жакшы көргөн ар намыстуулукка, мырзалыкка жатпайт. Эртең буйрса Сариев абактан чыкканда көзүн карай албай калат. Тергөө Темир Сариевке коррупция деген иш козгоп жатат. Иш козгош үчүн анын предмети болушу керек. Кимдир бирөөдөн акча талап кылып аны алгандай. Бирок бул иште андай жок, болушу да мүмкүн эмес. Себеби экологиялык чыгымды азайтып эсептедиң дегенден өзү абсурд. Муну баары эле түшүнүп турат. Бийлик Сариевке мыйзамсыз айып тагып, камап абдан чоң ката кетирүүдө. Кыргызстанда Сариевчилик мамкетчил, токтоо саясатчылар аз. Ал бул келген сыноону токтоолук менен көтөрөт. Андан эч шек жок, бирок бийлик мыйзамды бузуп, каалагандай буйдамайлап иш токуп, ар бир адамдын коопсуздугуна шек келтирип, жаман жорук кылып жатат. Эртең ар бир адам эч негизсиз дал ушундай абалга туш болушу мүмкүн. Анын үстүнө мамлекетте улуттук консолидация кылам деген киши мындайга жол бербеши керек. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Министрлик абал жакшырса окуу салттуу түрдө уланат. Бүгүн 5 август күнү Билим берүү жана Илим министрлигинде өлкөнүн билим жана илим тармагынын актуалдуу маселелерине арналган маалымат жыйыны өттү. Эпидемиологиялык абалга жакшырса окуучулар толук салттуу түрдө мектептерде окуй баштайт. Мындай пикирин Билим берүү жана Илим министри Болотбек Купешов билдирди. Анын айтымында азыркы учурда эпидемиологиялык абал Кыргызстанда жакшырууда. Эгер эпидемиологиялык абал азыркыдай темп менен жакшыра берсе, айрым салттар менен окуучулар салттуу түрдө мектептерде окуй баштайт, деди министр. Ал эми Билим берүү жана Илим министринин орун басары Надира Жусупбекова жаңы окуу жылы онлайн же офлайн түрдө болорун 1 сентябрга 2 же 3 апта калганда жарыяланарын айтты. Айтымында жаңы окуу жылында окуучулар мектеп формасын сатып алууга милдеттүү эмес. Коронавируска байланыштуу экономикалык кырдаалды эске алып, эркин формага уруксат берилет. Булак Кадам медиа. Эл чындыкты билсин. Австралиялык спортчу кыз Токио Олимпиадасында 7 медаль утуп алды. 27 жаштагы Макион уткан медалдарды Олимпиадага катышып жаткан 205 мамлекеттин ичинен 186 өлкөнүн жалпы спортчулары ал элек. Австралиялык спортчу Эйма Макион сууда сүзүү боюнча Токио Олимпиадасынын 7 медалын утуп алды. Бул туурасында Олимпиаданын расмий сайтында көрсөтүлгөн. Ал сууда сүзүүнүн ар кандай түрү боюнча катышып 4 алтын, 3 коло байгеге ээ болгон. Спортчу алтын медалды 100 жана 50 метрге эркин сүзүүдөн,
100 метрге эркин сүзүү боюнча 4 адамдык эстафетадан, 100 метрге комплекстүү сүзүү боюнча 4 адамдык эстафетадан уткан. Ал эми 100 метрге баттерфляй ыкмасы менен сүзүүдөн, 100 метрге эркин сүзүү боюнча 4 адамдык эстафетадан жана 100 метрге аралаш комплекстүү сүзүү боюнча 4 адамдык эстафетадан коло медаль тагынган. Учурда Маккеон Токио Олимпиадасында ийгиликке жетишкен спортчулардын экинчи сабында турат. Биринчи орунда сууда сүзүүдөн 5 алтын медаль уткан америкалык Калеб Дрессел ээлейт. Ал эми Эмма Маккеондун өлкөсү Австралия медалдардын саны боюнча 5-орунга чыккан. Бир эле Маккеон уткан медалдарды Олимпиадага катышып жаткан 205 мамлекеттин ичинен 186 өлкөнүн жалпы спортчулары ала элек. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Алардан арылыш керек. Абактагы мурдагы президент Атамбаев Садыр Жапаровго кеңеш берди. Атамбаев кой таш окуясынын 2 жылдыгына карата коомчулукка кайрылуу жасап, аны азыркы президент Садыр Жапаровго да жолдогон. Эгерде Садыр Жапаров кылмыш иштерин буйртма менен чүргөй койгон тергөөчү прокурорлордон арылбаса, азыркы абалдан кутула албайт. Аны менен катар Кыргызстанды саздан сууруп да чыга албайт. Мындай пикирин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттин азыркы башчысына жолдоду. Атамбаев кой таш окуясынын 2 жылдыгына карата коомчулукка кайрылуу жасап, аны азыркы президент Садыр Жапаровго да жолдогон. Атамбаев Жапаровго бир катар тергөөчү жана прокурорлордун тазаланышы керектигине кеңеш берип, жакында жазган посту Кыргызстандын ичиндеги саясий куугунтукка алынгандарга багытталат деген ишенимин билдирген. Президент Садыр Жапаров жакында өтө маанилүү пост жазды. Мен убактымды куугунтук эмес, өнүгүүгө жана бүткүл Кыргызды бириктирүүгө чогултууга жумшашым керек деди. Бул сөз башка өлкөлөрдүн жарандыгын алып, ал жакта жашап жүргөн качкын президенттерге эмес, Кыргызстандын жарандарына, анын ичинде саясий оппоненттерге да арналат деп ишенем. Садыр Жапаров өтө таамай жана так жазыптыр. Өч алуу жана куугунтукту туңгуюкка кеткен жол. Бирок президент кылмыш иштерин буйртма менен чүргөй койгон тергөөчү жана прокурорлордон тазаланбаса, бул жөн гана курулай сөз болуп кала берет. Алар жетекчиликке жагыш үчүн куугунтуктап жана буйртма гана иштерди жасаганга маш болуп бүтүшкөн. Алар Сооронбай Жээнбековду, аны менен кошо бүтүндө өлкөнү сазга батырышты. Эгерде Садыр Жапаров алардан арылбаса, термелип турган азыркы абалдан кутула албайт, аны менен катар Кыргызстанды саздан сууруп да чыга албайт, дейт кайрылуусунда. 2019-жылдын 7-8 август күндөрү күч түзүмдөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кой таш айылындагы үйүнөн алып кетүү үчүн атайын операция жүргүзгөн. Анын тарапташтары каттуу каршылык көрсөтүп, ок атылган. Мунун кесепетинен спецназтын жоокери каза таап, 100гө чукул киши ар кандай жаракат алды. Натыйжада Атамбаев жана анын бир нече үзөңгүлөшү кармалган. Алмазбек Атамбаев учурда абактагылар дарылануу мүмкүнчүлүгү бар номер 47-түзөтүү колониясында кармалып турат. Мурда УКМКнын СИЗОсунда жаткан Атамбаевдин ал жака 2020-жылдын аягында ден соолугу начарлап кеткендиктен которушкан. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Айсулуу Тыныбекованын атаандашы Юка Какавайдан допинг табылдыбы? Белгилүү теле алып баруучу жана коомдук ишмер Асыл Молдокматова өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу ушундай суроо менен коомчулукка кайрылды. Бирок көптөгөн катталуучулар бул маалыматты четке кагышкан. Бул маалыматты спорт боюнча эксперт журналист Тахир Гафуров тастыктаган жок. Анын айтымында, япониялык спортчу буга чейин допинг жаңжалы үчүн соттолгон эмес. Токио Олимпиадасында жапон спортчусу Юка Какавай менен болгон финалдык беттеште Айсулуу Тыныбекованын жеңилип калышынын себеби Кыргыздардын алдындагы жоопкерчилиги жүгү болчу. Эркин күрөш боюнча улуттук курама командада көп жылдан бери атайын мушкерлердин психологу жок деп жооп берди ал. Жапон спортчусу Юка Какавайга упай эсебинде минималдуу айырма менен утулган. Айсулуу Тыныбекова өз мекенде өлкөнүн сыймыгы деп эсептелинет. Ал республиканын тарыхында аялдар күрөшүндө мындай жогорку натыйжаларга жетишкен биринчи спортчу айым болду. Эске сала кетсек, Айсулуу Тыныбекова жалгыз гана Олимпиада оюнунун күмүш медалынын ээси гана эмес, Азиянын 4 жолку чемпиону жана Кыргызстандан жалгыз дүйнө чемпиону. Буга чейин бириккен күрөш дүйнөсү Кыргызстандын спорттун тарыхына кошкон салымын белгилеп, Мерим Жуманазарованы республикада Олимпиадада коло уткан биринчи аял катары көрсөткөн. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Рамазан Дырылдаев Аскар Акаевди 8 себеп менен жоопко тартууга болот. Экономиканын төмөндөгүнө Акаевдин кызыкчылык үчүн иштеп калган, деди Назар Ньюс маалымат агенттигине экс-депутат Рамазан Дырылдаев. Рамазан агай, Акаев жоопко тартылышы керек эле дейсиз. Ага кандай күнөөлөр коюлушу керек? Акаев биринчи кумтөр боюнча алдын ала кыргыз мамлекетине зыян алып келчү, келишим түздүргөн үчүн жана кыргыз элин сызга отургузганы үчүн жооп бериши керек. Экинчи кумтөрдө Бирштейн менен ишке ашырыш үчүн 1994-жылы жогорку кеңеште тараткан
үчүн, мамлекеттик төңкөрүшкө жол берген үчүн, анан өзүнө ылайыктап 2 палаталуу парламент түзгөндүгү үчүн жоопко тартылышы керек. Үчүнчүсү 1992 жылдан кийинки Камека Центера менен түзгөн келишимдер үчүн жоопко тартыш керек. Анткени анын баары Акаевдин көзөмөлүнүн негизинде түзүлгөн. Төртүнчүсү мына ушул келишимдердин негизинде Кыргыздын үлүшү 67%дан 17%га түшкөн. Бешинчиси ушул келишимдин негизинде экологияга келтирген миллиарддаган зыяндар жана 1998 жылдагы барс кондо болгон катастрофа жана аны тергетпей жаап койгон үчүн аяусыз жоопко тартышы керек. Алтынчысы 2005 жылга чейин шайлоолорду бурмалаган үчүн ошон айынан эффективдүү бийлик түзүлбөй Кыргыз элинин экономикасы төмөндөгөн. Тагыраагы экономиканын төмөндөгөнү Акаевдин кызыкчылыгы үчүн иштеп калган. Жетинчи башка кендер да Кыргыз элинин кызыкчылыгына иштебей калган. Ошон үчүн да жоопко тартышыбыз керек. Сегизинчи 2005 жылдан баштап жоопкерчиликтен качып жүргөн үчүн жооп бериши керек. Тагыраагы ушул айыптар коюлуп, сот алдында ачык жооп бериши керек. Ал эми Акаев айткандай 6 күндө кетип калса, азыркы бийлик качканга көмөктөшкөн үчүн жооп бериши керек. Булак Назар Ньюс.